Урматтуу жазуучулар, урматтуу мамлекет кызматкерлер. Барыңыздарга чоң рахмат. Эми аягында тыянактап айтканда, Сталин болсун, ошол эле Черчилль болсун, Чыңгыз хан болсун, Амир Темур болсун, Наполеон болсун, бирөөгө баатыр болсо, бирөөгө камкор. Бирөө жаман көрөт, бирөө жек көрөт. Бирөөгө пайдасы тие, бирөөгө зыян тийген экен. Бирок Гюнтекинди, Айтматовду, Байранды, Омар Хаямды, Майн Ридди, Джек Лондонду жаман көргөн бир да адам болбосо керек. Бул бир. Адабият бул позитив энергиясы менен, позитив кадыр баркы менен адамдардын жүрөгүнөн орун алат экен. Экинчиси, каармандарды эле караңыз, Хосров болобу, Мажнун болобу, Каси Калхаун болобу, Айтолду Фериде, Мартиниден бардыгы эле бизге калыс каармандар да. Ушул аркылуу адабият адамдар жүрөктөрүн, баштарын бириктирет экен, элдерди бириктирет экен. Анан бир сунушту айткым келип атат. Урматтуу Жаштар союзунун төрагасы, мен бир сунушту айткым келип атат да. Кыргыз адабиятынын достору деген бир маалымат базасын түзбөйсүздөрбү? Ушуга чейин ким кыргыз поэзиясын которуп атат, ким кыргыз адабият жөнүндө илим иштер жазып атат, ким кыргыз прозасын которуп атат башка тилдерге. Ошолордун бир маалымат базасын түзсөк, анан ошолорду биз биле жүрсөк, кыргыз адабиятынын достору деген бир чоң жыйын өткөрсөк деген бир сунуш оюма келип атат. Эми идея иретинде айтып атам да. Бул бир. Экинчи, дагы бирдекени айтып атам. Китепканалардын ишин баалоо критерийине урматтуу Маданият министрлигине сунуш кылат элем. Жылына канча калемгерди чакырдым деген кошуп коюңуздарчы. Жөн эле отуруп алып, карайган бөлмөдө, анан эртең айлыгым гана дегенде, ушуну кошуп коюңуздарчы. Ишин баалаганда, сыйлык бергенде, же карьералык тепкич боюнча көтөргөндө, жылына канча жазуучу чакырдың, канча акын жаздырдың, окурмандар менен жолугушуп уюштурдуңбу дегенде да кошуп койсоңуздарчы баалоо критерийинечи. Анан дагы бир ой келип атат, сыйга сый деген. Мисалы, биз азыр сыйлык берип атпайбызбы жылына? Татыктуу алып атат, татыксыз алып атат, аны жакшы билесиздер. Эми жаш эле туруп эл жазуучу болгондор канча, татыктуу болсо деле чачак аргыча албай жүргөндөр деле канча. Эми бул бар маселе экен, эмне кылабыз? Ошого чет өлкөлүк, мына кыргыз адабиятына кызмат кылып аткандар бар. Ошолордун дагы тизмесин түзсөңүздөр, жылына бирден президентибиз сыйлык тапшырганда кошуп койсок, бул да жакшы болмок. Эчтеке бербейбиз, болгону бир сыйлык, кагаз, жөн гана ат, бирок ал дагы да кыргыз адабиятын даңазлап бермек да. Айтор абдан бир жакшы ойлор айтылды, идеялар айтылды. Биз мына протоколго түштү, стенограммага түштү, видео сакталып калды. Урматтуу Жаштар союзу, ушул видеолорду колдонсоңуздар болот, кесип колдонсоңуздар болот, жакшы ойлорду таркатсаңыздар болот. Бул жакта мына жылдыздарыңыздар турат. Инстаграмдан чыгарыңыздар ушул ойлорду. Силер деле ушул конкуренцияга кирсеңиздер. Азыр кээ бир кыздарыбыз, балдарыбыз ар жагында эмнеси бар билбейм, бирок аябай атактуу да, миллиондогон анын уккандар бар. Аны күн сайын көргөндөр бар. Аларсыз кыргыз шоусу, кыргыз жашоосу жок сыяктуу эле болуп атпайбы? Китеп жаза коюп атышат. Жазса жазсын, жакшы китептер чыгып аткандыр балким. Бирок ушундай татыктуу инсандарды даңазлаш жагында дагы заманбап технологияларды колдонсок. Келгениңиздерге чоң рахмат. Кудай колдосун, коргосун, жолуңуздарды ачсын. Чогуу чаран, Кудай калгаса, кыргыз адабиятын көтөрөбүз. Бар бололу, бир бололу.